Улукбек Марипов. Чет элдик паспорт алуудагы көйгөйлөр толугу менен чечилди. Спутник V вакцинасынын биринчи дозасын хирург Мамбет Мамакеев алды. Ош шаарында асфальт чыгаруучу завод курулат. Кыргызстанда вакцина алгандардын саны 14 миңден ашты. Эртең 24 апрелге карата аба ырайы тууралуу маалымат. Чет элдик паспорт катчылыгы толугу менен чечилди. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын премьер-министри Улукбек Марипов Facebook баракчасы аркылуу түз эфирге чыгып билдирди. Ал 3-майдан баштап жалпы жарандык паспорт алууга документтер кабыл алына баштай турганын айтты. Эскерте кетсек, жаңы электрондук жалпы жарандык паспорттор 2020-жылдын 25 декабрында бериле башташы керек эле. Бирок 2021 жылдын 1 апрелине жылдырылган. Ал арада мартта өлкөдө чет элдик паспортту берүүнүн тартыштыгы жана кечиктирүү кырдаалы жаралганы белгилүү болгон. Анда өкмөттөн электрондук паспорттарды берүү боюнча план кечиктирүү менен аткарылганы айтылган. Ушуга байланыштуу чет мамлекеттерде жүргөн Кыргызстандын жарандары үчүн 2004 жана 2006 жылдардагы үлгүдөгү Кыргызстандын паспорттору 2021 жылдын 1 сентябрына чейин узартылган. Орусиядан келген Спутник V вакцинасынын биринчи дозасын биринчилерден болуп Кыргызстандын эмгек сиңирген дарыгери Мамбет Мамакеев алды. Бул тууралуу Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка караганда, россиялык вакцина менен 65 жаштан жогору жана өнөкөт оорулары бар адамдарды эмдөө чечими кабыл алынды. Калган категориядагы жарандар биринчи этапта Кытай вакцинасын алууну улантышат, деп айтылат маалыматта. Ош шаарында асфальт чыгаруучу завод курулат. Бул тууралуу Ош шаарынын мэри Таалайбек Сарыбашев Алиев көчөсүнүн абалы менен таанышуу учурунда журналисттерге билдирди. Ош мэриясынын басма сөз кызматынан кабарлашкандай, заводду куруу иштери кийинки жылга пландалууда. Муниципалдык ишканаларга техникаларды алып берип жатабыз. Быйыл шаардык жолдор башкармалыгына асфальттоочу жаңы техникаларды алып бердик. Бирок каражаттар асфальтка кетип калат экен. Ошондуктан кийинки жылдан өзүбүз асфальт чыгаруучу завод куралы деп чечтик. Бүгүнкү күндө сүйлөшүү иштери жүрүп жатат. Шаардагы жол куруу ишканасын жандандырып, жумушчулардын да айлык акысын көтөрөлү деп жатабыз. Чынын айтканда, Ош шаарында негизги да, ички да жолдордун абалы начар. Быйыл 10 чакырымга жакын ички жолдорду асфальттайбыз, деди шаар мэри Таалайбек Сарыбашев. Кыргызстанда акыркы бир суткада 1407 адам вакцина алса, алардын ичинен 98-ине вакцинанын экинчи дозасы сайылды. Бул тууралуу Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинен билдиришти. Маалыматка караганда, өлкө аймагында жалпы 14861 адам эмдөөдөн өттү. Алардын ичинен 276 адам экинчи дозаны алган. Аймактар боюнча алганда, Бишкекте 1567 адам, Ош шаарында 1385 адам, Чүй облусунда 1627 адам, Ош облусунда 4463 адам, Ысык көл облусунда 1201 адам, Талас облусунда 533 адам, Нарын облусунда 638 адам, Жалал Абад облусунда 2665 адам, Баткен облусунда 781 адам вакцина алды. Эскерте кетсек, 29 мартта Республикалык иммунопрофилактика борбору Кытай өлкөсү тарабынан берилген коронавируска каршы Sinopharm вакцинасынын 150 000 дозасын алган. Ал эми 22 апрелде Россиядан Спутник V вакцинасынын 20 000 дозасы алынып келинген. Эмдөө 25-28 күн аралыктык камтуу менен 2 ирет жүргүзүлөт. Вакцинаны алгандан кийин терс учурлар каттала элек. Кыргыз гидромет борборунун маалыматы боюнча 24 апрелде жаан-чачын күтүлбөйт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй, Талас областарында түнкүсүн +1, +6, күндүз +15, +20. Ош, Жалал Абад, Баткен областарында түнкүсүн +4, +9, күндүз +17, +22. Ысык көл жергесинде түнкүсүн +1, +6, күндүз +9, +14. Нарын облусунда түнкүсүн -1, -6. Ал эми Бишкек шаарында 24 апрелде жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 0, +2, күндүз +18, +20 градус болот.